министрликтин кызматкерлери конкретно конок болуп бүтүштү да жумуштарында. Чай ичип эле кетишет. Бул деген биздин балдарыбыздын тагдыры. Андай болбош керек, иштешиңиздер керек. ЦСМдерде мурун логопедтер болчу. Мен сизге ушул боюнча арызды жөнөткөн элем. Эмне болду? Биз буга чейин сөзсүз түрдө логопедтерди көбөйтүшүбүз керек деп кыйкырып атсак, сиздер болсо наоборот логопедтерди кыскартып атасыздар. Минздравдын приказы менен ошонун аягына чейин чыктыңызбы? Уже тоже 3 айдай болуп калды. Сиз айткан маселе боюнча мен айтып тапшырма койгонмун, кайрадан жумушка алыңыз, себеби дегенде алардын укугу бар жумушка алганга. А биздин штат боюнча логопед деген бизге саламат сактоодо каралган эмес экен. Карман мырза, сиз билесиз, айтканы менен иш бүтпөйт. Аны жасаш керек. Ошол логопед бүгүнкү күнгө чейин жумушка кирген жок. Анын артынан жүргөн ата-энелер, ушул 100гө чейин ата-энелер ушул логопедке келчү, Нарындын областтык больницага. Бүгүнкү күндө үйдө кабыл алып атат. Эмне үчүн анткени ата-энелер ыйлап, менин балама жардам бербесең болбойт деп, ал болсо тырышып, мен дагы жок дегенде бир какой-то зарплата алышым керек, анткени мен тилекке каршы бекер окутуп атам бүгүнкү күнгө чейин. Бирок канчасына чейин мен дагы үйдөгү үй бүлөм бар, балдарым бар. Ошо да тоскоолдук болуп атат. Сураныч, жардам бериңиздерчи деп. Бул бүткүл республика боюнча логопедтерди кантип сокращенияга кетирдиңер? Ким ошого жеткизди? Изилдедиңизби ошону? Штат боюнча карап чыктык, бирок алга карабастан биздин мээлибиздин муктаждыгы болгонуна байланыштуу биз буну карап кайрадан Муктаждык аябай чоң. Венера Калбековна, чоң сураныч. Ушул көрсө Минздравдын бир приказы чыккан экен. Кыргызстан боюнча логопедтердин ставкасын алып салышты. Бизде логопедтер жок болуп атса, иштеген логопедтерди жумуштан кууп салышты да. Анан мага бир нече логопедтер кайрылышты, ушул конкретно Нарын боюнча айтып атам да. Анан бүгүнкү күнгө чейин ушул жарым жылдын аралыгында иштебей калыптыр да. Дароо Минздравга кайрылсам, бүгүнкү күнгө чейин чечиле элек экен бул маселе. Ушул комитеттен дагы чечим чыгарып, логопедтердин ставкасын көбөйтсүн, кайра ордуна алып келсин, ошону кайра иштетишсин. Врачтар өздөрү арызданып атышат. Мындай болбош керек. Биз тилибиз тешилди туурабы, психологдорду, логопедтерди көбөйткүлө, окуткула, а болгон логопедтерди кыскартып атышат. Андай болбош керек. Бүгүнкү күндө керек болсо ар бир ЦСМде логопед болуш керек. Бир гана областтык больницаларда эмес. Ошону да кыскартканга уят деген вообще жок экен да. Ким ошого барды билбейм. Ким ошол приказга кол койду, мен билбейм.